өкмөт башчысынын бийликтин заказ болчу. Бул ошонун негизинде деген партияны тартып алам деген ой менен ушул иштерге барган. Бүгүнкү күндө эч ким каржылабай калып, Сагынбек Абдрахманов бүгүн орусча айтканда за бортом деп коет. Кеменин сыртында калды деп айтып жатышат. Сиз муну эмне менен далилдеп бересиз? Эгерде сиз деген жаңы бийлик тараптан түзүлүп жаткан партия менен шайлоого барбасаңыз, ал жердин тизмесинде болбосоңуз, алардын арты менен мандат албасаңыз, сиз менимче ошону далилдейсиз да, сиз аларга караштуу эмессиз. Өзүңүздүн ошо бүгүнкү күндө мыйзам талаасында сиз катталып атасыз, ошо СДПК партиясынын төрагасы болуп. Өзүңүздүн СДПК партияңыз менен барып өтүп кетип, анан кийин сиз деген депутат болсоңуз, мында чындыгында эле сиз деген эл үчүн күйүп, ошол партиянын тарапташтары аркылуу күйгөн болосуз. Ал эми бүгүнкү күндө ошол бийлик тараптагы партия менен барып эртең мандат алсаңыз, анда кантип далилдеп бересиз? Ошол боюнча да айтып кетсеңиз, себеби коомчулукту кызыктырган ушул эле нерсе болуп атат. Сизди кантип шайлоого барат деген. Мынакей маалыматтан биз мындай аксап атпайбызбы? Маалымат жок болуп, ошон үчүн мындай тар болгондуктан биз мындай башкача ойлоп атабыз да. Мына жакында эле 21 январда КСДПнын тагдыры кече, бүгүн, эртең деген партиялык республикалык конференция өттү мынакей. Себеби мына сиз коомдо көрүп атпайсыз. Эмне үчүн КСДПнын тагдыры кече, бүгүн, эртең? Көрдүңүзбү? Аты эле айтып атат. Себеби мына азыр коомдо кеңири тарап атат. Мына биздин партиядан азыр мына биримдик партиясы түзүлүп, мына бийликтин партиясы түзүлүп, ошо бийликтин партиясына тиги Марат Аманкулов СДПКнын партиясына мүчөсүнөн, Төрөбай Зулпукаров, Айнура Алтыбаева, Аида Касымалиевалар кеттип катуу айтып атпайбы? Мына ошонун баары тең жер-жерлерде бүгүнкү күндө катуу мындай нааразычылыкты жаратып атат. Ошол эле Токмокто, ошол эле Ош шаарында, ошол эле Каракол шаарында баягы мэрдин кабинетинде, жетиги губернатордун кабинетинде ошондо обсуждение өткөнчү. Бул биздин жергиликтеги партиянын мүчөлөрүнө угулгандыктан, көргөндүктөн алар келип нааразычылык билдирип, анан ошо тиги биздин партиялык конференция ачык айтылды да. Ошондо биз кыргыз элине кайрылдык, президентке послание жаздык да. Мына ошондо айтылды да. Жогорку кеңештин депутаттары Марат Аманкулов, Төрөбай Зулпукаров, Аида Касымалиева жана башкалар мандаттарын мыйзам чегинде тапшырып партиядан чыгып кетишсин, борбордук шайлоо комитетине мандаттарын тапшырсын деген талаптарды коюп биз кайрылып атпайбыз. Мына жакында биз азыр эмеге чыгабыз, тиги мунун негизи эмне? Митингге чыгабыз деп, биз даярдык көрүп жатабыз. Негизи ошо дейм. Негизи бул дегени карасаңыз, жанакы Текебаевдин, сиз Текебаев сыйлайсыз, урматтайсыз. Мен да ошону сыйлайм да, как саясатчы катарчы. Бирок анын жазган конституциясында, анын жазган жанакы эмесин законунда чийкилик бар окшойт дейм да. Карасаңыз, 462 000 адам СДПК деп буларды шайлашты. Фракцияга келип отурушту. Анан фракцияда бийликти отуруп алышып, биз СДПКдан кеттик, чыктык деп ачык жарыялап атпайбы, тымызын жашыруун, тиги биримдикке кетип, биримдикти үйтүп атканы бул аябай терс көрүнүш. Бул эми айтып атпайбы, биз ошону ачык айтып, саткынчы, чыккынчы деп атпайбызбы? Тымызын кылган бул чыккынчылыкка барабар, тымызын кылган бул саткынчылыкка барабар да. Ал үчүн алар расмий чыгып, элге жарыялап, мандатын тапшырып, андан кийинки шайлоодо башка партия менен барыш керек болчу, Мына мисалы айтып кетейин, бизден факттар бар да. Мисалы Токмок шаарында Бакыт Жетигенов мэрияда чогулуш өткөрүп атат. СДПК партиясынан келди деп, анан чогулуп баары Чүй районун, Токмок шаарында тегерегин баарын чогултуп алышып, анан ал жерде үгүттөө ишин жүргүзүп атат. Мындай катуу тапшырма берип, биз деген биримдикпиз, биз биримдик менен барабыз, биримдик кетебиз. Ачык эле айтып атат да. Анан ошол жерден Чүйдө эми биздин кандай десем, көп жыл оппозицияда жүргөн, аттуу баштуу, мындай туруктуу партиянын мүчөлөрү бар да. Анан ал туруп айтып атат, Бакыт дейт, сен де экөөбүз бир айылданбыз, бир жерденбиз. Сен кечеги эле ар намыста болчусуң. Анан СДПК качып келип, кулуп сатып келип. Эми сен СДПКда туруп, СДПКнын фракциясында отуруп алып, эми бияка келип алып, бул биримдикти күтүп атканың бу кандай? Уят эмеспи деп ошол жерден ызы чыгып атат. Ушундай эле көрүнүш Каракол шаарында да болуп атат.
Каракол шаарында тиги Төрөбай Зулпукаровдун жардамчысы деп коесузбу же помощниги деп коесузбу, жанагы СДПКнын мурунку координатору, көлдө координатор жүргөн Анарбек Белеков деген ошол жерде отуруп эле гүпүлдөп атат. Анан ошол жерден тиги биздин партиец туруктуу айтып коеюн, туруктуу мындай чынчыл, мекенчил партиялар айтып атат. Анарбек дейт, сен деген кечеги эле СДПК партиясында жүргөнсүң. СДПК координатор болуп, ушул эмеде тиги шайлоодо президентти шайлайбыз, Сооронбай Шариповди шайлайбыз деп, сен өзүң жүрбөдүң беле? Эми бүгүн кандай эми? Сен СДПКны таштап атып, биримдик атканың кандай? Уят эмеспи? Силер анда мандат алып, мына бул Гор кеңешке мандат алып, анан ушу сессияга катышып, сессиядан анан кийин ушинтип үгүттөсөңөр же ушу мекемечинин жетекчилерин чакырып коркутсаңар болот эле деп, анан ошол жерден жаңжал чыгып атат. Мына көрдүңүзбү? Негизи эле бизде ушул чоң саясатчылардын мыйзамга баш ийбей же болбосо Кыргызстандын мыйзамын колдонбой жасаган көп нерселердин артынан бүгүнкү пикир келишпестиктер көп келип чыгат. Эми жана коопчулукту кызыктырган сиздин кайсы өзүңүздүн ошол сиз мыйзамдуу деп эсептеген менюсунда катталган СДПК партиясы менен шайлоого барасызбы же кандай кыласыз? Биз эми чын айтканда шайлоого даярдык көрүп жатабыз. Биз шайлоого биз деген президенттин партиясыбыз. Биз деген президент шайлаган партиябыз. СДПК деген бул бийликтин 25-27 тактап айтканда 27 жылдан бери оппозициянын ачуусун, татуусун көрүп күрөшүп келген партия бул. Бийлик партиябыз. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө бийликке же кимге же бийлик деп айтканда ошол жанакы Сооронбай Шариповдун бүгүнкү күндө командасы жок болуп атпайбы? Ошонун тегерегине толгон ошо Ак Жолдун адамдары же башка партиядан келген жанакы парашютисттер бүгүн СДПКны бияка түртүп жиберип, биз мына партияны чыгабыз деп алып чыгып айтып атканы бул аябай мындай чоң эме болуп атат да. Ошон үчүн жанакы Текебаевдин айтканы туура болуп атат. Койдун терисин жамбагыла. Койдун терисин качанга чейин жамып жүрөсүңөр. Эртең эле билинип калат. Себеби президенттин өзүнүн партиясы болуш керек. Президенттин таянган партиясы. А президенттин таянган партиясы турат. СДПК партиясы. Бул СДПК партиясын Ошто эң эле мындай түптөгөн. Насет өтпөйсү Атамбаев деги партияны негиздөөчү деп. Мына Ошто партияны СДПКны түптөгөн бул Сооронбай Шарипович. Ошол жака барып СДПК деген сөздү Оштун эли айта алчу эмес. СДПК деген сөздү ошол жака үйрөткөн мына Сооронбай Шарипович болчу. Анан мен ойлойм, Сооронбай Шарипович бул биз шайлаган партия, биз шайлаган президент. Миңдеген СДПКнын мүчөлөрү шайланган, миңдеген шайланып турган СДПКнын мүчөлөрү аны тиги мындай забортон кийинит деген бизде мисалы ойда жок. Анан баягы ойлоп тапканда сиз эч кандай андай нерсени сезбей элесиз, Мен андай нерсени сезген жокмун. Мен, конечно, мен президентти көрбөгөнүмө канча 1,5 жылдан ашып кетти го да. Мен көрө элекмин президенттичи. Но бирок мен сезип турам. Президент бизди колдойт. Эмне үчүн дебейсизби? Эмне үчүн дебейсизби? Себеби мынакей 2 жолу ал журналисттер менен жолукту. Биринчи күзүндө жолукту, анан экинчи жолу тиги жаңы жылдын астында журналисттер менен жолукканда ал айтып атат. Менин дейт, жүрөгүм ооруп дейт. Мына бүгүнкү күндөгү СДПКнын акыбалын көрүп алып, мен жүрөгүм ооруп атат. СДПК деген бул бир кишинин жеке менчик партиясы болбош керек деп айтып атат. Жүрөгүм ооруп дейт. Эгерде президентке баары бир болсо, ал мынтип жүрөгүм ооруп деп айтпайт болчу да. Ал айтмак болчу, тиги Абдрахман Сагынбек жүрүп жүрөт деп айтып коймок болчу. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз ишенип турабыз. Биз колдоп айыртедир кештир СДПК биз бул саясий аренага кайра мындай күчтөнүп түптөн чыгабыз. Да, бүгүнкү күндө бизде күрөш жүрүп атат. Кандай күрөш дебейсизби? Бул жанакы Атамбаев коюп кеткен, Атамбаев мындай кылган экен да. Буржуазный элиталарды чогултуп алганда СДПКнын башыначы. Буржуазный элитаны чогултуп, мына бүгүнкү күндө карапайым, жөнөкөй, томаяк партиецтер ошо менен күрөш жүрүп атат. Ошо күрөштү бүгүнкү күндө, к сожалению, биз утуруп атабыз. Но бирок шайлоого биз барабыз. Шайлоону биз Кудай буйруса мындай утуп чыгабыз деген мындай бизде ишеним бар да. Себеби мына өзүңүз уктуңуз. Текебаев айтты. Азаттык айтты. Азаттык иликтөө жүргүзгөн экен. Бүт жерлерде 7 региондо эмне койт, сурамжылоо. Опрос жүргүзгөндө дейт, биринчи орунда СДПК экен, экинчи орунда Республика партиясы, үчүнчү орунда Атамекен деп атат. Мына бул туп-туура деп ойлойбуз.